Көптөн бери ушул ойду айткым келип жүргөн. Учуру келди деп ойлойм. Биз мамлекетке кайдыгер карайбыз жана дайым сын көз карашта жашайбыз. Мисалдарды келтирейин. Жөнөкөй эле элдин сүйлөшүүсү. Аңгыл дөңгүл жолдо машинени ылдам айдап койсоң, өкмөттүн машинесинде айдайсың го. Эмне, не жалко деп айтышат. Психологиябызда өкмөттүн буюмун аябай талкалай берсең болот деп ойлонобуз. Эмнеге мамлекет бизге шарт түзбөйт деп талап коебуз, бирок жарандык милдеттерди аткарууга келгенде качабыз. Светти убагында төлөбөйбүз, салыкты жаап жашырабыз. Светтин баасы дүйнө жүзүндө, керек болсо итке минген эл жашаган Африка өлкөлөрүнө караганда бизде тарифтин баасы арзан. Ит бекер деп айтсак болот. 1 киловатты 70 тыйын. Шаардагы жашоочулардын дээрлик көпчүлүгү электр энергиясы үчүн айына орточо 350-500 сом төлөйт. Жай айында 200-250 сомго чейин төмөндөйт. Бир айдагы жарыкчылык, түзүлгөн шарт, энергиянын баасы. Салыштырып айтканда, эң арзан арактан дагы төмөн. Болгону 2 пачка тамекинин баасы менен барабар. Ошону дагы төлөгөбүз келбейт. Айлыктар, пособия, пенсиялар жогорулап жатат. Коммуналдык төлөмдөрдү деле ойлонуш керек. Энергетикалык коопсуздукту бекемдөө үчүн светтин тарифин бир аз жогорулатпаса болбойт. Энергетика тармагы банкротко учурайт. Эскилиги жеткен трансформаторлор жаңыланбайт. Минтип күн суук болгондо күч келүүнү көтөрө албай жарылып, иштен чыга берет. Мисалы тарифти 1,5 сомго чейин жогорулатса деле кошуна өлкөлөрдөн дүйнө жүзүндөгү тарифтерден арзан болот. Бул баа элдин чөнтөгүнө деле күч келтирбейт. Ачык эле түшүндүрүп, энергетикадан түшкөн каражатка ГЭСтердин кубаттуулугун жогорулатып, линияларды жаңылабаса, кийин проблемалар жаралат. Бир үй айына ашып кетсе 1000 киловатт пайдаланат. Ал 1000 сом эле болот. Машинебизге күнүнө 1000 сомдон бензин куябыз. Айына 2000 сомдук тамеки чегебиз. 5000 сомдук арак ичип деле коебуз. Эч камыробой. Үйүбүзгө жеткирип берген суунун тарифи күлкү келерлик. 1 тоннасы үчүн Ошто 5 сом, Бишкекте 8 сомдон тегерегинде төлөйбүз. Ал эми магазинде жарым литр суунун баасы 22 сом. Тарифтер тууралуу ойлонуп, сапаттуу кызмат көрсөтүп, баасын да ага жараша коюш керек. Мындай жол менен электр тармагын, таза суу көйгөйлөрүн эмтен чечип албасак, качан гана чоң авариялар болуп, суусуз, жарыксыз калганда анан кайпалактап карайлап калбашыбыз керек. Урматтуу достор, тунук акыл менен ой жүгүртөлү, анализ кылып карайлы. Анан бир нерсе болсо эле тепкилеп кетмей адатыбыз бар. Мамлекет башка, эл башка эмес. Бул бир түшүнүк. Мамлекеттикин уурдаса болот, талкаласа болот, бекер алса болот дебешибиз керек. Кандай дейсиңер? Мамлекетке жардам берип, колдоп, андан соң анан талап кылсак. Тарифтерди жогорулатканда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн кызыкчылыгы эске алынып, алар үчүн арзан тариф койгон туура деп эсептейм.